Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз Google Диск сервистеринин дагы бир программасы менен таанышабыз. Ал Google Форма. Ал Google Формага кириш үчүн Мой диск, андан ишөө, анан Google Формы. Бул жерден создать пустую форму дегенди тандасак болот. Бул Google Форманын жардамы менен биз онлайн анкеталарды алсак болот, онлайн тесттерди алсак болот. Ошондой эле тапшырмаларды бергенде, балдар менен кайтарым байланыш жүргүзгөндө, онлайн тапшырмаларды бергенде дагы колдонсок болот. Анда эмесе азыр биз ушул Google форманын жардамы менен анкета түзүп көрөлү. Мынакей создать пустую форму дегенди басабыз. Бассак бизге мына ушундай терезе чыгат. Эң алгач могу жерде новая форма деген бар. Ошол анкетанын атын ушул жерге коюп алышыбыз керек. Мисалы үчүн бул анкетанын атын мындай деп коюп коеюн мен. Онлайн окуу боюнча анкета деп. Окуу боюнча анкета. Өзүңүздөр ушундай анкетанын темасын коюп аласыздар. Андан кийин бул жерге онлайн окуу боюнча анкета деп туруп калды. Эми могу жерде описание деген жери бар. Ошол описанияга бул анкета эмне тууралуу ошону жазып койсоңуздар болот. Мен азыр Word'да жазылган бар, ошону бул жерге алып келип койсом дагы болот. Мындай кылып көчүрүп туруп алып келип коеюн азыр. Мынакей описание деген жерге коюп коеюн. Урматтуу студенттер, карантин учурундагы математика сабагын онлайн окууда проблемалар жана аларды чечүү жолдору аттуу сурамжылоо сиздин 3-5 минут убактыңызды алат. Сурамжылоого катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Ушундай анкета тууралуу жазып койсоңуздар болот. Андан кийин бул жерге эми бул жерге аты жөнүңүздү жазыңыз деп коелу. Фамилия жана атыңызды жазыңыз. Кыргызча шрифттер бир аз туура келбейт размери боюнча. Ушундай кылып жазып койсок болот. Фамилия жана атыңызды жазыңыз деп. Андан кийин эми бул жерде, мына жерде один из списка деген жерде биз бул өзүнүн фамилия атын жазат, ошон үчүн текст строка деген тандап коебуз бу жерден. Мына могу жерге жазат фамилия жана атыңызды жазыңыз деп. Эми кийинки дагы суроону кошуш үчүн могу жерде плюс деген белги бар, ушуну басабыз. Могу жерге вопрос деген жерге эми жазабыз. Группаңызды жазыңыз деп коелу. Группаңызды жазыңыз деп коелу. Группаңызды жазыңыз. Бул жерге дагы текст строка деп коебуз. Студент бул жерге өзүнүн группасын жазат. Эми кийинки бөлүмгө өтөбүз. Бул бөлүм суроолор болот эми. Ошол анкетанын суроолору болот. Ушул бөлүмгө өтүш үчүн бул бөлүмдү суроо менен бул жактагы фамилия, имя, анан группаларын бөлүп коюш үчүн могу жерде разделить, добавить раздел деген бар. Ушул добавить раздел дегенди басабыз. Мынакей раздел бөлүнүп калды. Новый раздел деп турат. Эми ушул жерге сурамжылоо же анкета деп койсок болот. Мисалы үчүн сурамжылоо деп коелу. Сурамжылоо. Бул жерге ошол сурамжылоо эмне жөнүндө ошону жазып койсоңуз болот. Мисалы үчүн могу жерде онлайн окуу боюнча анкета десек, анда моуну бияка алып келип койсок болот экен. Муну бу жерден кыркып туруп, могу жерге коюп коеюн. Ушул жерден сурамжылоо башталган жерден ушинтип жазып койсок болот экен. Болду. Эми бул жерге суроолорду кошуп кете беребиз эми. Мына добавить вопрос дегенди жазам, басам. Анан бул жерге суроону жазабыз. Мен азыр убакытты экономдойюн дагы суроону бул жерден алып келейин. Мисалы үчүн биринчи суроо
карантин учурунда кайсы региондо болдуңуз деп ушул өзүңүз каалагандай кылып опросниктер түзүп алсаңыз болот. Клавиатурадан Ctrl+V басып атам. Мынакей карантин учурунда кайсы региондо болдуңуз. Андан кийин эми бул жерге варианттар. Эми бул жактан Чүй, Ош, Талас, Нарын, Ысык көл, Бишкек, Ош шаары дегенди көчүрүп кетейин. Анан бул жерге келип вариантка коюп туруп Ctrl+V басып коем. Мынакей бул автоматтык түрдө өзү коюлуп калат. Ушинтип бирден жазып отурбай эле ушинтсек деле болот. Эми кийинки суроого өтөбүз. Ушундай кылып. Муну болсо один из списка дегенин калтырып коебуз. Мына бул жерде жана текст строка деген тандабадык, бул жерде болсо мына один из списка дегенин коюп коебуз. Бала өзү ошол кайсы региондо болгонун белгилейт. Эми кийинки суроого өтөлү. Дагы плюсту басабыз. Кийинки сурообуз болсо математика боюнча өтүлгөн онлайн сабакты 10 балдык шкала боюнча баалаңыз деп берип коелу. Мисалы үчүн да эми ушундай кылып түшүңүздөр болот. Өзүңүздүн предметиңиздин кандай деңгээлде өтүлүп аткандыгы тууралуу оюн билгиңиз келсе, ушундай кылалы дагы. Бул жерден болсо биз 10 балдык дегенден кийин бул жерде шкала дегенди алабыз. Мынакей. Мына бул жерде один из списка деген жерде кичинекей 3 бурчтук бар, ушуну басып шкала дегенди басабыз. Анан бул жерден 10 дегенди басып коебуз. Ошондо бул ошол математика боюнча өтүлгөн онлайн сабакты 10 балдык шкала боюнча баала дегенде ушундай кылып баалайт. Эми кийинки дагы бир вопрос кошуп коелу. Акыркы вопросубуз болсо бул жерге эми жаза турган кылып берели. Ал мисалы үчүн онлайн сабакка катышпай калууңуздун себеби десек, себебин жазыңыз деп коелу, себебин жазыңыз деп коелу. Жазыңыз деп туруп, анан бул жерден текст абзац деп кое берели. Мисалы үчүн көп себепти жаза турган болсо, единицам жок, чыкпай калдым, үйдө жумуштан бошодум, же дагы эмне ушундай өзүнүн себептерин жазат. Мына текст абзац деп коелу, көбүрөөк жазып калса. Мынакей ушинтип азыр ушул 3 эле суроо менен бүтүп туралы. Бүттүк. Эми бүткөндөн кийин муну могу жерге келип, мына могу жерге келип просмотр дегенди көрсөк болот. Мына просмотр. Бул жерден ушу кандай болот? Мына онлайн окуу боюнча анкета, фамилия атыңызды жазыңыз дейт. Мисалы үчүн могу жерге өзүмдүн фамилиямды жазып коеюн, Нуруева Жаңыл деп жазып коеюн. Андан кийин группаңызды жазыңыз дейт. Мисалы үчүн ЮК 2-19 деп коеюн. Анан дали эми мынакей онлайн окуу боюнча анкета, урматтуу студент деп мынтип кайрылып атат. Эми карантин учурунда кайсы региондо болдуңуз дейт. Берден тандап коебуз, мынакей Бишкек деп. Андан кийин математика боюнча өтүлгөн сабакты 10 балдык шкала боюнча баалаңыз дейт. Мисалы үчүн 5 балл деп коеюн. Онлайн сабакка катышпай калууңуздун себебин жазыңыз дейт. Мисалы үчүн бирдигим жок болду деп коеюн, бирдигим жок болду, ошон үчүн катыша албадым, дагы эмне иштеп жаттым деп коелу. Ушинтип бала өзү жаза берет. Андан кийин могу жерден отправить дегенди басат. Мына отправить дегенди басса, ответ записан деп чыгат. Анан дагы жооп жөнөтөм десе, мына отправить еще один ответ деп койсо болот. Эми бул жоопту биз кантип көрөбүз? Мына могу жерде ответы деген бар. Ушуну бассак, бул жерге мынакей жообу келип түштү. Мына бир эле жооп деп атат. Азыр мен өзүм эле жооп бердим. Эгерде балдар көп, бир группада бардык балдар жооп берсе, могу жер аябай кызыктуу болуп, сонун сурамжылоо болот. Бул сурамжылоонун
темаларын, текстин, суроолорун өзүңүз карап түзөсүз. Анан могу жерде принимать ответы деп коюш керек. Могу баскычты не принимать десе болбой калат, но принимать ответы деген басып коюш керек. Анан эми ушул сурамжылоону таблица түрүндө дагы көрсөк болот. Могу жерде таблица, создать таблицу дейт. Ушул жерге таблицага дагы жайгаштырып койсок болот. Создать таблицу десек, бул жерде новая таблица дейт. Ушу новая таблицаны басып туруп эле создать дегенди басып коебуз. Десек, бизде бул таблица түрүндө мынакей ушундай болуп жазылып калат. Ушул жерден көрүп өзүңүз анализ чыгара берсеңиз болот. Могу жер көп студенттер толтурса ушундай болуп өткөн сабактарыбызда өткөн онлайн таблицага бул жайгаштырылат. Эми бул таблицабыз дискте кандай болуп жайгашты ошону көрөлү. Мына дискти ачсак, биздин сурамжылообуз өзүнчө турат. Андан сырткары бул жерде жооптору турат. Ушул жерге папка түзүп туруп, сурамжылоо деп бул сурамжылоону ошого кошуп койсоңор болот. Анан жооптору деп муну дагы папка түзүп киргизип, ошол папкаларга жайгаштырып кое берсек боло берет. Эми бул онлайн анкеталарды балдарга жибериш үчүн мына жерде отправить деген турат. Ушуну басабыз. Мынакей отправить. Андан кийин поштага жөнөтөсүзбү же ссылка боюнча жөнөтөсүзбү? Ушуну тандайсыз. Биз көбүнчө ссылка боюнча эле мессенджерлерге, WhatsApp же башка дагы Telegram группаларга таштап койсок болот. Анан ушул ссылка дегенди басып туруп, анан могу жерге собирать адреса электронный почта дегенди галочка коюп койсоңуз, автоматтык түрдө ошол жооп берген электрондук пошталары келип сизге катталып калат. Муну койсоңуз болот, койбой койсоңуз да болот. Анан могу жерде короткий URL деген бар. Ушул ссылканын кыска формасына короткий URL десек, ушундай болот. Ушуну копиялап аласыз, Ctrl+S деп бассаңыз копияланат. Же болбосо могу жерден копировать десеңиз дагы болот. Бүттүк. Эми ушул ссылканы анан ошол WhatsApp группаларга жөнөтө берсеңиз болот. Мисалы үчүн мынакей ушинтип күтүп турсаңыз ушундай болуп чыгат. Анан муну отправить деп койсоңуз, ал уже группага барып түшөт. Группа мына ушул ссылканы ушул жерди басат. Мына басканда жанагы сиз түзгөн анкетага келип калат. Ушинтип жанагыдай кылып жооп бере берет. Анда эмесе ушуну менен бул сабагыбызды жыйынтыктайлы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик.